Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим, барыңыздар амансыздарбы? Интернет айдыңында катуу талкуу болуп жаткан 20 жылдыкта күйөөсү аялын болсо атка сүйрөтүп, жана ошондой эле бир кыйын кордуктар менен өлтүрдү деген маалымат тарап жатат. Ошол боюнча кененирээк сиздер менен талкуулайлы деп чечтик. Бул жерде өтө чоң бир аянычтуу окуя болду, чынында карап көрө турган болсок. Себеби ушундай акыркы учурларда ушундай окуялар аябай биздин Кыргызстанда кеңири таралып кетти. Бул эми мыкаачылык менен адам өлтүрүү деген бул өтө бир аянычтуу нерсе да. Эми биз көзүбүз менен көрбөгөндөн кийин элден уккан маалыматтар боюнча жана ошондой эле ошол жердеги айылдаштар айткан маалыматтарга таянып туруп, бул боюнча кененирээк сиздер менен сүйлөшкүбүз келип турат. Анда эмесе туугандар, баштадык. Ушул аял затына аял затына ушундай кордук көрсөтүлгөн маалыматтар боюнча көп эле Кыргызстанда чыгып келе жатат. Зордуктап кетти, жаш кызды ушинтип педофилдер муунтуп кыйнашкан. Аялдарга болгон укук аябай эле мындайча айтканда Кыргызстанда тебеленип жатат туугандар. Буну менен эмнени айтмакчыбыз? Ушул Кыргызстанда бир закон чыгарып койсо аябай жакшы болот эле. Ушул урматтуу депутаттар, сиздер дагы бир сыйра карап, ушу жогорку кеңешке эле кайрылуу жасап турамын. Ушул чогулуп туруп, бир ушундай педофилдердин, ушундай кылмыштардын алдын алуу үчүн бир мыйзам чыгарып туруп, ушундай оор жазаларга, адам өлтүрүү жана башка ушундай зордуктоо, кыйноо, жаш жетелектерди кыйноо, зордуктоо ушундай темалар боюнча бир өлүм жазасын киргизип койсоңуздар кандай болот эле? Ушундай педофилдер аябай азаймакта. Мына чет өлкөдө, айрыкча Кытайда билесиздер, закон аябай күчтүү иштейт. Сразу эле мындай иш кылган адамдарды сразу эле атып ташайт да. Ал өлүм жазасына кесет. Ошон үчүн мындай кылмыштуулук ал жакта өтө эле аз. Бизде дагы ошондой жактарды карап, адамдын укугун, аялдардын укугун тебеленбей тургандай деңгээлде мыйзам иштеп чыксаңыздар аябай жакшы болот эле. Мындан караңыздарчы эми. Ошол октон жараат алып туруп, такталган маалымат боюнча айтып атабыз. Октон жараат алып туруп, ооруканага жетпей эле ошол ооруканада ошол жандандыруу бөлүмүндө кыскасы каза болгон деп атат аял байкушту. Эми анын аркасында канча баласы калды. Ошол балдарына кыйын болду да. 20 жылдыктан ушундай кызганычтан улам келип чыккан деген тыйнакка келип атышат эми. Эми ошол айылдаштардын айтуусу боюнча ал жака өзү контролдоп барган деп дагы маалымат тарап атат. Эми чын төгүнүн биз өз көзүбүз менен көрбөгөндөн кийин билишибиз аябай кыйын. Биз эми калыс сөзүбүздү айтып, ошол бирок аягы окуянын өтө эле жаман болуп бүттү. Эң жаманы бул эми байкуш аял кылмыш кылбаса же бир башка бир эркек менен жүрүп кетпесе, ал жөн эле 20 жылдык болуп атса, мында карап көрө турган болсок, бул кызганычтын айынан өтө жаман иш болду. Жолдошу ушул ишти өтө кызуу кандуулукка алып кылып койгондугу оор маселе да. Ушундай жагдайлардын болбошу үчүн ушул мамлекет тарабынан ушул депутаттар жакшы бир мыйзам чыгарышса жакшы болмок эле. Эми видеодо эмне дейбиз? Ал дагы аял дагы бирөөнүн кызы туугандар. Бапес деп кызын ушул аманат катары тапшыргандан кийин жолдошу аны аманат катары караш керек эле. Бул өтө бир мыкаачы душмандын кылыгынан дагы өтүп кеткендей болуп калыптыр да бул жагычы. Албетте бул жагы эми ар ким өзүнүн оюн айтат. Мен дагы өз оюмду айтып, бул жакта бир закон иштеп чыгса жакшы болот эле деген ойду айтып атам туугандар. Сиздер дагы комментарийге жазып, бир сыйра өзүңүздөрдүн оюңуздарды калтырып кетиңиздер. Азыр ошол толук маалымат боюнча биз дагы кичине жаңылык даярдадык. Ошондо угуп кетиңиздер. Буга чейин социалдык тармактарда 20 жылдыкка барган аялды кызганычтан жолдошу атып өлтүргөнү тууралуу маалымат тараган. Окуя боюнча Ош облустук милициясы маалымат таратып, 26 май күнү Өзгөн райондук ички иштер бөлүмүнө Каракулжа районунун 1987 жылы туулган тургуну денесинен алган жараатынан улам ооруканага жетпей каза болгондугу тууралуу маалымат түшкөнүн. Факты каттоого алынып, аймактык караштуулугу боюнча Каракулжа РИБке жөнөтүлгөнүн билдиришкен. Окуя боюнча адам өлтүрүү беренеси менен кылмыш иши козголуп, кылмышка шектүү катары маркумдун 1985 жылы туулган жолдошу кармалган. Ошондой эле милицияга кайрадан маалымат таратып, Каракулжа районунда болгон адам өлтүрүү фактысы боюнча күйөөсү аялын атка сүйрөтүп өлтүрдү деген жана башка эле адамдардын ыйлап жаткан видеосу менен чындыкка дал келбеген маалымат тарап жатканын билдирди.
Алдын ала тергөө кызматынан берген маалыматы боюнча маркумдун ок атуучу куралдын огунан алган жараттан көз жумган. Сереп медиа маалымат агенттиги атын атагалары келбеген айылдашы жана тууганы менен байланышып айрым жагдайларды уктук. Экөө тең маркум келин 20 жылга арналган иш-чарага жолдош менен барганын айтты. Каза болгон аял Өзгөн районундагы Алга айылынан болот. 5 баласы бар, 3 уул, 2 кыз. 20 жылдык аземі бүткөндөн кийин жолдош менен кеткен экен. Ал эми классташтар иш-чарадан кийин дасторкон жайып отурушмак экен. Калганын так билбейм, каза болгонун уктук дегди айылдашы. Жолдош алып барып линейка бүткөн соң алып кетиптир. Каргашылуу окуя ошол күнү эле болгон дешти. Мен өз көзүм менен көргөн жокмун. Бир нерсе деп айтыш кыйын. 5 баласы бар, улуулары катары мен 3 уул, 2 кичинеси кыз, эң кичүүсү кызы 4 жашта. Буга чейин үй бүлөдө уруш талаш болуптур деп деле укчу эмеспиз. 27-майда жерге берилди деди тууганы. Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Аты жөнүм Алимов Дастанбек, 1999 жыл төрөлгөнмүн. Түкөстүнө ломкуст оорусу менен төрөлгөнмүн. Анан азыркы учурда сколиоз менде 4-степенге келип калды. Дем алышым кыйындап, ички органдарым кысып, санчкылап, грудная клетка уже көрүп атасыңар, ушул жерге чейин көтөрүлүп кетти. Арткы жагым видеодо көрсөтөбүз азыр. Ошого кичине мага акча керек болуп атат. Чет өлкөгө барганга Индия, Турцияларда 45 миң, 50 миң деп атат сумманы. Азыр Египетте мен көрүп атам, Германия, Египет жакшы болуп атат экен. Ошол жактардан мен клиникаларды онлайн издедим. Ал жактарды сүйлөшүп көрбөдүм, бирок отзывдарын көрдүм. Алар кымбатыраак айтып калышы ыктымал. Ошондуктан мага кичине жардам берип коюшуңарды суранам, кыргыз элим. Силердин 100 сомуңар менин өмүрүмдү сактап калышы мүмкүн да. Силердин 1 литр бензиниңер же магазинден алып иче турган суусундугуңардын акчасы бир эле мени өмүрүмдү сактап калышы мүмкүн. Аллах таалам үчүн жардам берип коесуңар деп суранам. Банк номерим 51 менен 191430 деп Дастанбек А деп чыгат. Сбербанк карталар видеонун астында жазылган болот. Сбербанк картамдагы жазсаңыздар Дастанбек А деп чыгат.